Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Аллах Таалам бизге кылган үйрөнгөн билимибизди пайдалуу кыла көр. Жана үйрөнүп аткан илимибизди дагы пайдалуу кыла көр. Бул дүйнөдө жана акыретте жакшылыгыбызга себеп кыла көр Аллахым. Эртең мененки сабакта биз Шейх Абдыразак Бадрдан балдарды тарбиялоодогу 10 устун, 10 негиз десе болот. Ошонун кириш сөзүн алганбыз. Азыр болсо ошонун биринчи, экинчи мүмкүнчүлүккө жараша тарбиядагы колдонуучу жолдор, тажрыйбалар, тарбия берүүчү багыттардын баардыгы жакшылык, бирок бул 10 нерсе негиздер. Эгер бул нерседе адам негиздерди аксай турган болсо, калган ыкмалар, жолдорду аткарууда таасири аз болот, пайдасын бербей калат деген маселе да. Ушул негизден башташ керек. Кимде-ким негиздерден, усулдардан кургала турган болсо, максатка жетүүдөн да кургалат деген сөз. Ошонун биринчиси эле, эң биринчи бул жакшы жарды тандоо. Жарың, аялың солих, ыйманда, жакшылыкта адам болуш керек. Мына ушул дагы чоң негиздердин бири. Бул деген сөз ошо бала төрөлүүгө чейин эле, балалуу болгонго чейин эле ата эне баш кошконго чейин эле тандоосун айтып атат. Мына ошол жерде эки жубайдын ыймандуу, жакшылыкта, такыбалыкта жүргөн болсо, албетте булардын балдарды тарбиялоодогу жеңил болот, жардам болот. Адептөөдө алардын туура жолдо өсүшүнө. Эгерде аял заты ыйманда, жакшылыкта болбосо, анын балдарга берген тарбиясы, балдардын өсүп чоңойгондагы терс таасири өтө чоң. Ата канча жакшы болсо дагы, бирок аял жаман болуп кала турган болсо, себеби ушул эне менен балдар көп калат үйдө. Атанын күндүзү көчөдө аргандай болуп, балдар менен аз болуп калат. Аялдын орду чоң деген сөз. Ошон үчүн хадисте дагы аялды тандоодо, жар тандоодо дагы динине көңүл бур, ыйманына көңүл бур деп аял заты 4 нерсеге никеленет. Адамдар карап, анын ата тегине, сулуулугуна, динине, силер динине карагыла деген. Мына ошондо бактылуу болосуңар деген. Дагы бир хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: "Ман разакахуллаху имраатан солиха факад анаху ала шатри динихи." Кимге Аллах Таалам ыймандуу аялды насип кылып койгон боло турган болсо, ал динине, мындайча айтканда, дининин жарымына жардам берген болот экен. Ыйманынын жарымына жардам берген болот. Калган жарымында такыбалыкты сактасын деген эркекке. ولهذا كانت زوجة صالحة من أعظم أسباب السعادة في الدنيا. Мына ошондуктан жар аялы, жакыны, жары жакшы болсо, солих болсо, бул эң чоң себептерден бактылуу болушка. Адам баласынын бактысы солих аялда. Бул дүйнөнүн жыргалчылыгы бар, бирок эң жакшылык бул солих аял деген хадистер келген. Себеби бул нерсесиз бактылуулуктун жолуна жетүүгө, ошо балдарды туура жол менен тарбиялоого кыйын болот. Ошол аялда ыхлас, аманаты, чынчылдыгы, жоопкерчилиги, аманатты сакташы, күйөөсүн сыйлашы, аброюн сакташы, балдарга көңүл бурушу, кыянат кылбашы, көп деген жакшылыктардын негизин баардыгы барып кайтып келип, ошо аялдын ыйманына кайтат. Мына ошол аялдагы жакшылык топтолгон нерсенин баардыгы ал каякка жаркырап чыгат. Сөзсүз ал балдарына таасирин берет. Себеби ошолор менен өтө тыгыз болгондуктан, эненин курсагында болот, 2 жыл эмгизет, ошолорду эрезеге жеткирип жанында жүрүп, эне тарбиялайт. Мына ушунун баардыгы биригип, мындайча айтканда, бул жерде атанын жоопкерчилиги жок деп түшүнүп албаш керек. Жар дегенде, атанын дагы, эненин дагы жоопкерчилиги чоң тарбияда, ага да токтолобуз. Негиздерден бирден бөлүп айтылууда, бул жерде биринчиде ошо аялдын. Эгер аял бузук боло турган болсо, ыймандан алыс боло турган болсо, жанагындай кыянатчылдыгы жогоруда эскердик го. Ошолор эскерилип пайда болбосо, кыйын да, кыйын. Андай аялга балдарын тарбиялап чоңойтушка, таштап кетишке, эненин ошол балдардын жашына кайгылып тарбиялашына өтө кыйын болот. Мына ошондуктан кимде-ким бул жерде эки нерсе ой келет адамга. Үйлөнө элек адамдар жакшы жар тандоого,
энесин көрүп кызын алып, ыймандабы, кандай үй бүлөдө чоңоюп өстү, ошол үйдө атасы сыйланган үй бүлөбү, энеси жакшыбы, энеси сыйланган үй бүлөбү, ыймандабы, кызына кандай көңүл бурду, ошондо колдон келип мүмкүнчүлүк болсо сурап, ушундай жакшы үй бүлөгө, жакшы жарга үйлөнүүгө аракет кылыш керек. Анан кээ бирлер айтышы мүмкүн, эми болор иш болду, үйлөнүп алганбыз, мындай кемчиликтер бар десе, ал адам дагы да болсо кеч эмес дуа кылып Аллах Тааламдан аялына жакшылык нерселерди үйрөтүп, адам мүнөзүн өзгөртсө болот, оңолсо болот, мүмкүнчүлүк бар. Анан үйлөнүп алдым, менин аялымда көп кемчиликтер бар, же менде кемчилик бар, биз болду балдарыбыз тарбиялай албай калабыз деп үмүттү үзүп салбаш керек. Жумшактылык менен келет, сабыр кылуу менен келет, илим алуу, илим талап кылуу менен келет дегендей эле, адам чынчылдык менен мен оңолом, тоо кылам, Аллах Тааламга кайтам, өткөн кемчиликтерим бар деп белин бекем байлап, чын жүрөктөн ниет кылып, тоо кылып, жакшылыктарды үйрөнүп, аткар жамандыктарды билип таштап, оңолот адам. Калган өмүрүңдү жакшы өткөрсөң, өткөн күнөөң кечирилет дегендей, адам бири бирине жардам берип, кемчиликтеринен оңолуп, жакшы ыйман жолуна түшүшкө мүмкүнчүлүк бар. Бул үйлөнүп калган адамдар. Анан бири бирин күнөөлөп, балдарын тарбияла, сен аял начар болчуң, же тиги күйөөсүн начар болчу, мына ушундай болду деп, Аллах сактасын, өткөн ишке өкүнүп, антип бири биринин ортосунда уруш пайда кылып, эң негиз бул аял турбайбы деп андай кылбастан, эри шаркак бири бирине жардам берип, бул эң жакшы нерсе, аял күйөө бири бирине жардам берип, айрыкча такыбалыкта, жакшылыкта бири бирине, балдарын тарбиялоодо, ата кылганды эне кыла албайт, эне кылганды ата кыла албайт, экөөнүн тең орду чоң. Аллах Тааламдан жакшылык сурап, бирге тарбияласа, атасы жокто энеси көңүл буруп, атасы келсе дагы күнүнө бир убакыт бөлүп, балам акыбалы кандай, кызымдын абалы кандай, аялым кайсы жактан аксап атат тарбиялоодо деп көңүл буруш керек. Анан мен акча таап атам, мен кыйратып атам, ойротуп атам, мүмкүнчүлүгүм барын жумшап атам деп аялдын өзүнө гана таштап салбаш керек. Бирок жалпысынан бул биринчи бөлүмдө айта турган нерсе, үйлөнө электер болсо жакшы ыймандуу жар тандаш керек. Үйлөнүп алган болсо, аялынын оңолушуна, күйөөсүнүн оңолушуна себептерди жасап, Аллах Тааламдан көп дуа кылып, калган өмүрлөрүн жакшы көрүп, мүмкүнчүлүк болсо ошо балдарын дагы да кеч эмес ушундай илимий сабактарды угуп, талим тарбия үйрөнүп, ата энелер өздөрү, ошону дагы да болсо аракет кылып, себеп кылып, Аллах Тааламга таянып, дуа кылып, аракеттин үстүндө жүрө бериш керек. Экинчи негиз, балдарды туура тарбиялоодогу дагы бир чоң негиздердин бири, бул балдардын жүрөгүнө ыйманды, акыйданы, ишенимди орнотуу деген. Орнотуу эле эмес, эгүү, жана көчөттү гүл болобу, дарак болобу эккенде билесиз го кандай, ошону назик болот, ошону тамырын жайылып, ошол жерге өнүп кетишин, өлүп калбаш үчүн кандай сугарасыз, удобрение бересиз, ошол жерге даракты кандай кылып тамырын бекемдейсиз. Эгер тамыры бекемделип калса, аны айлап жылдап сугарылбай калса деле, ал эми тамыры назик болсо, үстүн канча кооздоп жакшы караса деле, тамыры жумшакпы, тамыры начарбы, тамыры оорубу, тамыры жери кабыл алып кеткен жокпу, ал өлөт, көчөт. Мына ошон үчүн балдарга туура ишеним, ыйманды жүрөгүнө эгилишине, орношуна мына чоң көңүл буруш керек ата эне. Бул фундамент. Мына ушул ишенимдин негизинде калган амалдардын баардыгы курулат. Ошол сөздөрдүн да айтылган сөздөрдүн дагы таасири чоң болот. Ошо ыймандан келген сөздөр, ишенимден келген сөздөрдүн натыйжасы дагы чоң болот. А эгерде ишеним, акыйда балдардын жүрөгүнө орнобосо, анда мөмөсүн бербейт да, натыйжасы болбойт, Алла сактасын. Ибрайым сүрөсүндө 24-26 аяттарда Алла Таалам: Алам таро кайфа дарабаллаху масалан калиматан тойиба кашажаратин тойиба аслуха сабит ва фаруха фиссама. Сен көрдүңбү дейт, Алла Таалам кандай кылып мисалдайт. Жакшы сөздүн мисалы жакшы дарактай, жакшы жана үрдөп жакшынакай болуп турган дарактай. Себеби ал дарактын ошондой жашыл жалбырактар жапжашыл болуп, көздүн жоосун алып турганы, анын тамыры бекем, анын бутактары асманда туруп, көзгө жашнак көрүнгөндүгү
анын тамыры бекемдигинде дейт. Ошентип мөмөсүн берет Алла таалам буйругу менен, уруксаты менен. Алла таалам ушинтип адамдарга мисалдап берет эстеш үчүн дейт. Ал эми жаман сөз, бул жаман жанагындай куурап калган дарактай, анын тамыры чирип кеткендей. Ал туруктуу болбойт, эч кандай мөмөдө эч нерсе бербейт. Фашажара ида кутиат аслуха матат. Ошондой эле дарактын тамыры куурап же кесилип кала турган болсо, ал өлөт куурап. Мына ошондой эле динде дагы эгер Аллах тааламдын жалгыздыгына, Аллах таалам болгон ишеним, ыйман балдардын жүрөгүндө орнобосо, айтылган сөздөр бекер. Аны жомуктай көрөт, пайдасы бербейт балдарга. Ошон үчүн ыйманды орнотууга бала акыл эсине келип баштагандайын эле ошонун анын деңгээлинде, ошонун акылысын кабыл алышына жараша ыйманды орното бериш керек. Кичинекейинен ошон үчүн Куранда да ушул даанышман болгон Лукманды Алла таалам мактап, анын осуяттарын эскерген. Ал кичинекейинен эле ошо балдарына ушул ишенимди бекемдеп, бышыктап эскерткен. Ошол азыркы биз айтып аткан экинчи негизди. Не депти? Я бунайя ла тушрик билля. Инна ширка ла зулмун азим. О балакай, о балам, Аллах тааламга шерик кылбагын. Билесиңби, бул шерик кылуу эң чоң зулум, эң чоң зыян, эң чоң жамандык. Значит, Аллах тааламга баланын жүрөгүнө эң биринчи чоң зыян нерсе эмне дегенде, ушул нерсени үйрөтүп атат. Ата эне ошо баласына сурайт, ата апа, эң чоң бале, эң чоң жамандык, эң чоң күнөө же мен эң тарбиясы кылган нерсем эмне болушу мүмкүн? Эмнеден сак болушум мүмкүн? Сак болушум керек деп ата энеге сураганда, мына ушул нерседен башла. Алланын акысынан абайла. Аллахты таштап салба. Ага шерик кылып салба бирөөнү. Ага бирөөнү теңеп салба. Аллахты таштап башкага сыйынып калба. Фабада хадил васия. Мына ушул улуу осуят менен башта. Мындайча айтканда, шерик кылуудан тыюу. Себеби Аллах тааламга шерик кылуу эң чоң, эң коркунучтуу күнөө. Себеби бул бүт амалдардын бардыгын жок кылып, күйгүзүп салуучу амал. Ал эми ширк деген эмне десеңиз, ширк бул Аллах тааламды башка бир нерсеге теңөө. Аллахтын акысында, Аллахтын акылары бар да, мына ошо акыларында башка бир макулукатка теңеп салуу. Ошон үчүн тозок ээлери чыңырып, бакырып, кыйкырып, тозокто кыйналып жатканда алардын өкүнүчү, кайгысы эмне деп айтышат Куранда? Аллах таалам баяндаган. Шуара сүрөсүндө 97-98 аяттарында Таллохи ин кунна лафи долалин мубин ид нусаввикум бироббил аламин. Караңыздарчы, эмне деп айтып атат? Аллахка касам ичип айтабыз, биз ачык айкын адашууда болгон экенбиз. Ачык айкын, бирок ушул ачык айкын адашууң эмнеде болуптур деп адам суралат да. Эң чоң өкүнүп атканда ушу оозго алган нерсеси, ушул улуу нерсе, коркунучтуу нерсе экен. Эмне десе? Иднусаввикум бироббил аламин. Аламдардын роббиси болгон Аллах тааламды биз башка нерселерге теңеп алыпбыз. Же башка нерселерди аламдардын роббисине теңеп салыпбыз. Аллах сактасын. Мына ушул нерсени баланын жүрөгүнө сен үчүн эң улук Аллах таалам, сен үчүн эң чоң күнөө ушу Аллах тааламга шерик кошуу, Кудайдан башка нерсеге сыйынуу, мейли тилде болсун, жүрөгүңдө болсун, амалыңда болсун, Аллахка шерик кошпо деп Аллах тааламдын акыларын, анын улуктугун адам балдардын жүрөгүнө отургузуу деген. Көрдүңүздөр, мисалы, ошол эле Аллах тааламдын көрүп турганын, угуп турганын, назар салып турганын, сенин ар бир кыймыл аракетиңди билип турганын балдардын жүрөгүнө салуу. Ал ушундай кудуреттүү экенин, бул деле үзүлүп кала берет окшойт анда эфирде эле.